Birinci aytam. Korkaksınlar, жүрек жоқ. Er жігіт атқа мінгеннен аттан түшпеш керек. Это раз. Биринчиден, экинчиден мына канча жерде митингде болбойын менчи. Капа болбоңуз отурганда. Болбогон күнүмдүк окаттын тагдыр үчүн, акча үчүн энебизди, жерибизди сатып келатабыз. Өзүңүздөр ойлонуңуздар. Мен бир эле нерсени айтып кетем. Ар бир айыл өкмөткө барыңыздар, миңдеген арыз жатат чек алыш үчүн. Кимиңиздер алдыңыздар, акыркы 5 жылдын ичинде мен чек алдым деп айтыңыздарчы. Айта албайсыздар. Потому что аны министрин, депутаттың, начальник милицияң, начальник гайың сатып алып койгон жерлерде. 10 жылдан кийин кимиң бересиң балага чекти алып? Кимиң үй саласың? Сала албайсың. Потому что бардыгы сатылып кеткен. Канча мен айтат го, айтканын озу жаман, ыйлагандын көзү жаман деп. Мен макул эмесмин Сооронбай Жээнбеков, Алмазбек Атамбаевка. Эң биринчиден лодур, касамкор, алкаш адам Кыргызстанды управлять этип атат. Мен коркпойм. Былтыр барсам камап койду. 68 000 доллар берип чыктым мен. 68 000, 3 ай жаттым. 68 000 доллар берди, прокуратурага бардым, сотко бардым. Соттордун эшиктеринин алдында айттым, урматтуу төрага, сот дедим. Караңыз, мамлекетибиз оңдолсо дедим. Ушу сот зданиясы жакшы болмокко десем, бизге эмне дейт? Биз айлык алып атабыз дейт. ГКМБге бардым. 8 жолу Бишкекке ГКМБге бардым. Мага 233-чү, 234-чү, 297-чи, 299 статьяны коюп койгон. Террорист деп. Элди күттөгөн деп. Мен чөнтөгүмдөн пул берип элди күттөгөн эмесмин. Мен элди бактап айылдан алып келген эмесмин. Биз кайда баратабыз? Биз Кыргызстан, мен мындай эле элестетем да Кыргызстанды. Мафия болуп кармап калганда, мафия. Мен биринчиден мафияны жок кылыш үчүн мынабы ата журт, ата мекен, Акшумкар деген партиялар жок кылыш керек. Бүт атка минерлер байлар отуруп алган. Байлар отуруп алган. Ошолорду хан сыйдырыш керек. Капа болбогула. Мен дүйнөмдөн, семьямдан ажырадым. Ден соолугумдан ажырадым. Мен азыр 400 000 сом карзым бар Москва шаарында. Элдер эй, жеп коем, антып коем деп сүйлөйт. Мен кыргызым үчүн, мен өзүм метисмин. Мен ашык эле айтам, мен Кыргызстанга барып жүрө албаймын. Жолдоруңар карагыла, 76-жылы курулган жолдор. Ким кайсы жерде бир жакшы 10 километр жолду 2 бет кылып 4 жол кылып оңдоп койду? Ким оңдоду? Кыргызстандын келечегин эч ким ойлобойт. Ошону силер ойлоп туруп Адахан Мадымаровду түздөн-түз алып келип коюш керек. Эч ким ойлой албайт, духуңар жетпейт. Мен бетиңерге айтам, дух деген адамдын жүрөгүндө болуш керек, пулунда эмес. Bir başka bir ölüm, azatto mamleketin oңолсо, эртең биздин балабыз, аркабызда балабыз калат. Ошолорунда спокойно, кеңири окуп, жакшы окуйт. Мектептерди көрүңүздөр, кайер жерге барбасын, мектептерибиз начар. Бүт жерде окуу сабагы начар. Китептерибиз начар. Жолубуз начар, айыл өкмөтүбүз начар. Эл башы, айыл өкмөт, начальник, милиция, участковый, бүт бар жогу СДБК. Адамда кан тамыр болот да, кан тамыр экиге бөлүнө турган жерлери болот. Ошол жерлерде, бөлүнгөн жерлерде без оору болот. Без оору биздин прокурор, сот, милиция жана башкалар, мугалимдер, директорлор ошолорду жок кылыш керек. Ошону бүт бар жогун тазаласа, ошондо биздин Кыргызстан оңолот. Биздин Кыргызстан ага чейин оңолбойт. Мен Кыргызстанга көзүм жетпейт. Капа болбогула, көзүм жетпейт. Барсаң эле бар жогу ала качып, жула качып атат. Чет мамлекеттен канча миллиондогон бул долларлар келди ар бириңердин мойнуңарда. Арыкка суу койгондон пайнап чыгат, кана пайнап. Не кылып койду? 16 000 түрмөдө отурган адамдар бар. Күнүнө 83 сомдон бөлүнөт да, мен эсептеп чыкканмын. Мен кызыгам политикага, мен ошол чындыкка кызыгам. 16 000 адамды күнүнө суткасына 83 сомдон эсептеп койгон экен Италияны. Ошону 360 күнгө эсептегиле. Кана калькулятор бар, эсептегиле. Канча миллион жөндөн жөн кетип атат. Түрмөдөгүлөрдү бир тургандар ата-энелери продукттарды апарып туруп багат. Же жалганбы? Мамлекет нормальный тамак берди мына түрмөдө. Араңарда болсо керек отурганда. Же жалганбы? Айткыла. Ушул жолдордон канткенде чыга алабыз? Ушул жолдордо биз эсли чыга турган болсок, биринчиден ынтымак, менталитет бизде кыргыздарда жок. Урду сокту жашоону көрөбүз. Урду сокту жашоону токтотуш керек, ынтымакка келиш керек. Алла Таала дагы айтат го, кайсы жерде ынтымак болсо ырыскы болот дейт.
биздин мына мекенчилер канчалаган миллион долларларды жөнөтүп атат. Ошонун бири дагы мындай Кыргызстанга келечеги жок. Эки этаж үйлөрдү салып атасыздар, башка жана башка кылып атасыздар. Ошону мисалы үчүн 7 областка 7 завод куруш керек. Биринчиден 7 заводко куруп, 7 заводду ишке коюп, ошол эле өзүңүздөр иштейсиздер. Мына үйлөрүбүз курулуп атат Бишкекте, Ошто, жерди сатып алат коммерция түрүндө. Ал архитектурага жооп береби? 8 балл жер титирөөгө жооп береби? Жооп бербейт. Кепилдик бере албайсыздар эч кимиңиздер. Сиз анда көп нерсеге макул эмес экенсиз.